Gülçödөгү stadion боюнча ар бир райондун стадионун карап чыккыла деген президентибиздин тапшырмасы бар. Урматтуу президентибиз даже в этом году впервые в нашей истории подписал указ президента о развитии футбола. Так? Этот указ вообще в истории нашего государства, нашего футбола, это первый указ. Сейчас в соответствии с этим указом разрабатывается постановление правительства, там, где четко будет указано и выделено финансовые средства. Так? Анан эми биз колубуздан келишинче футболдук союз жасап атабыз, Кудай буюрса жасап бүтүрөбүз. Макулбу? Кичине бир аз сабыр кылып туруңуздар. Азыр облустук деңгээлдеги футболдук стадиондорду карап атабыз. Мисалы мына Баткендик депутаттарыбызга айтып коеюн. Баткендин стадионун кече эле мен барып губернатор менен сүйлөшүп келдим. Бүрсү күнү дагы барып көрүп келем. Баткен стадионун такыр башка жака жаңы стадион курайлы деп атабыз. Шаардын ичинен алып чыгып жаңы стадион курайлы деп атабыз. Ушундай чечимдерди кабыл алабыз. Гүлчө да буюрса болуп калат, элге салам айтып коюңуз. Андан сырткары ошо футболчулар боюнча айтып кеттиңиз, футболчуларыбызга дагы мына 2 жылдан бери быйыл катуу жардам берип атабыз. Футболчулар дагы урматтуу депутат көрөсүңөр. Жанагы Эрден Шарабинович айткандай, дагы бир 5 жыл убакыт керек. Бир 5 жылдан кийин результат көрсөтө баштайбыз. Кыргызстанды даңазалайт Кудай кааласа биздин футболчулар. Ушуган кичине сабыр кылып турабыз.